саламат. Элимдин ден соолугу үчүн бул саламат. Саламат клуб. Элимдин ден соолугу үчүн. Салам достор, кандайсыздар? Биздин сүйүктүү замандаштарыбыз, баарыңыздарга салам айтабыз жана Саламат тайм деп аталган ден соолуктун камын көргөн подкастка кош келиңиз. Достор, бүгүн дагы сиздер менен кызыктуу сонун маалыматтарды тартуулап укканга даярсызбы деп сурайын. Анткени биз сиздер менен убакыт өткөрүүгө даярбыз. Болгону гана 7-8 мүнөттүк убактыңызды бөлүңүз, дагы өзүңүзгө сонун маалыматтарды, жашнакай билимди жана албетте тажрыйбаны топтоңуз деп айтмакчымын. Мына ошондуктан бизде калтырбаңыз. Көз ирмемден кийин биз саатыбызды бирге улантабыз. Денеси сактын, руху да сак. Саламат дайымда бүгүн сиздер менен ананас тууралуу сөз кылалы деп турабыз. Бүгүнкү программабызда биз шишка алма жөнүндө кеп кылабыз. Шишка алма кандайчы, эмне ушундай да алма болобу? Сиз мындай жөнүндө таптакыр уккан эмес белеңиз? Ооба да. Анткени бул ананас. Ананас деген сөз тилинен сөзмө-сөз которгондо шишка алма деп которулат. Эмесе ананастын баалуулугу жана пайдалуулугу жөнүндө кененирээк сөз кылалы. Ананасты көбүнчө биз жылына бир жолу, жаңы жылга даярданып жаткан учурда жейбиз. Быйыл тим эле түрү менен жашылы дагы сарысы дагы абдан көп болду. Анан жаңы жылдын алдында кой, жок дегенде бир жолу ананас жеп коелу деп туруп 300-400 сомдун көзүн карабай көздү жумуп анан алабыз. Бирок бул уктурууну уккандан кийин сиз жылына жок дегенде 3 жолу жеп каласыз деген үмүттөбүз. Анда достор, ден соолугуңузду чыңдагыңыз келеби? Кыйнап өзүңүздү айла жоктон эмес, мындай кубаныч, рахат алып чыңдагыңыз келеби? Анда биздин уктурууну калтырбаңыз. Алгач ушул ананастын кичинекей тарыхына көңүл бура кетеличи. Кайсы бир маалыматтарга карай турган болсок, 1493 жылы Гваделупа аралынын тургундары Кристофер Колумбка ананас тартуу кылышкан айтылыптыр. Кристофер аны артишоктун бир түрү катары кабыл алат. Ошентип ал жемишти Испанияга алып келген. Ал жактан Азия жана Африкага таралгандыгы маалым болгон. 19-кылымда ананасты Гавайиде өстүрө башташат. Ошентип бүгүнкү күнгө чейин Гавайи ананастын экспорттолгон мамлекеттеринин сап башын ээлеп келет. Мына ушундай достор, көрдүңүзбү? Бразилияга бара турган болсок, ал жакта ананасты тазала деген сөз бар экен. Демек, бул оор жана оңой эмес тапшырмалардын бири. Бразилиялык окумуштуулар бул тапшырманы аткара алышкан окшойт. Себеби алар ананастын жаңы түрүн чыгарышкан. Жаңы сорту болсо тикенсиз, мандарин сыяктуу оңой эле кесиндилерге бөлүнөт. Ал ананас кадимки ананастан кичине келип, салмагы болгону эле 800 граммдан 1 килограмм 200 граммга чейин жетет. Сизчи ананасты кандай ыкманы колдонуп тазалайсыз? Ананас тикендүү, бизден көбүнчө дастаркондо турганда абдан сонун көрүнөт, бирок жеп атканда дагы сыртында тикендерин алып койбосоң, сенин айлаңды гана курутат. Таттуу, бирок көп эмгекти жумшашың керек. Эми ананастын курамына көңүл бура турган болсок, анын эмнеси пайдалуу, эмне жагы жакшы, келиңиздер карап көрөлү. Абдан сонун бышкан ананастын курамында 11%га чейин углевод кездешет. Май жана белок өтө эле аз өлчөмдө, ошондуктан коркпой жей берсе болот. Курамынын басымдуу бөлүгүн С, Б тобундагы витаминдер түзөт. Ананас фолий кислотасынын булагы болуп саналат. Минералдык заттардан марганец, жез, калий, магний жана темир бар. Жемиштин курамында цитрус, жалма жана алма кислотасы бар болгондуктан ананас бир аз кычкылыраак. Ал эми бромелин заты тамак сиңирүүдө чоң роль ойнойт. Ананас витаминдерге жана минералдарга бай келген ширелүү, өтө сонун жемиш. Көпчүлүк аны тамакты жакшы сиңирүүчү десерт катары санап жеп келет. Табитти ачуу үчүн тамак алдында жегендер дагы жок эмес. Байкадыңызбы достор, кандай гана ыкмаларды колдонушат. Ал эмес ушул тамакты бизде мисалы айымдарды ананас жеп арыктагандарды да өткөндө көрүп, угуп, анан деп таң калдым, мунун бир дагы сыры бар экен деп.
Бул тууралуу алдыда кенен сөз кылабыз. Ашыкпайын, шашылбайын, анда биз менен бирге болуңуз. Пайдалуу жактарын карай турган болсок, ананас тамак сиңирүүдө мыкты жардамчы. Ашказан көйгөйүндө аны жаңы бышкан кезинде тамакка чейин же чиги жесе дагы жакшы. Тамак алдында ананасты жеп, же анын жаңы сыгылган ширесин ичүү табитти басаңдатып, ашыкча салмактан азайтат. Ошондой эле ал зара кубалоочу касиетке дагы ээ. Ананастын курамындагы марганец аялдардын дагы, эркектердин дагы организминде репродуктивдүү клеткалардын пайда болушун шарттайт. Ошондуктан ананас тукумсуздуктан жабыркагандар үчүн көп сунушталып келет. Чындыгында акыркы маалда бул тукумсуздук өтө көбөйдү. Балалуу боло албай кыйналгандар бар, өтө көп. Бул жаатта бизди угуп жаткан замандаштар бар болсо, колдонсо болот. Ананас кадимки эле кезинде сонун десерт. Ал ашказанды, тамак ашты кабыл алууга даярдап, тамак сиңирүүнү күчөтөт. Ал эми ананастын ширесинин кычкылдыгы жогору болгондуктан шашпай ичүү керек. Ананастын консерваланган түрүн дагы жесе болот. Себеби бул жемиш курамындагы көптөгөн витаминдерди, минералдарды сактап калууга жөндөмдүү. Бирок мындай абалда брамилинге өтө жарды болуп калат. Достор, кандай жыйынтык чыгарсак болот? Сиз ананасты кайсы учурда сатып аласыз? Чоң майрамдарда, үстөлдүн үстүн кооздогондо ганабы? Бул программаны уккандан кийин ага карата мамилеңиз өзгөрөт деп ишенебиз. Ананас майрамдарга гана дасторконду кооздобостон, ден соолугуңузду чыңдап, күнүмдүк жашооңузду дагы кооздоп турсун. Мисалы, биздин үй-бүлөдө бир ананас алсак, бир жумага чейин жетет. Албетте бул балдардын санынан, үй-бүлө мүчөлөрүнүн санынан көз каранды. Анан бир күн кечке үйдөсүңбү же жумуштасыңбы? Мындан да көз каранды. Эгер сиз дагы үй-бүлөңүз саналуу аз адам болсо, же болбосо дем алыш күндөрдө, же айына жок дегенде бир жолу майрамдык дасторкон жая турган болсоңуз үй-бүлөңүз менен, анда бул ыкманы колдонсоңуз болот. Бир ананасты бир жолу алып коюңуз. Ал бышкан маалда, кенен маалында, кыш, кеч күз маалында анан өзүңүздүн организмиңизди витаминге толтуруңуз. Анын ананасты жана жеп, жогоруда айта кетпедимби, арыктагандар дагы бар деп. Мындай ыкмалар учурунда сөзсүз түрдө дарыгерге колдонуп, ашказаныңыз жакшыбы, ден соолугуңуз жакшыбы, толуп жаткан себеби эмнеде, мына ошону билип алып туруп, анан колдонгон жакшы. Негизи эле эмне болбосун, адам өзүн өзү дарылай бергени туура эмес. Сөзсүз түрдө биринчи адис менен, дарыгер менен кеңешип, кептешип алып туруп, анан баштаган туура. Мына ошондуктан бүгүнкү уктуруудан кийин биз угармандарыбызга ананасты дасторконго көбүрөөк коюп туруңуз деген сунуш менен жыйынтыктайбыз. Сизди кызыктырган бардык суроолорду WhatsApp номерине жазыңыз. Биздин сандар +1 301 7 60 60 70. Дагы бир жолу +1 301 7 60 60 70. Достор, кененирээк маалымат алыш үчүн дагы бир жолу кайталайын. Саламат клуб YouTube каналына кириңиз. Саламат клубтун ал жактан биздин сонун видеолорду, подкасттарды окуңуз жана өзүңүздүн ден соолугуңузду биз менен бирге чыңдаңыз. Ошондой эле WhatsApp'тан дагы суроолорду жазсаңыз болот. Эгерде кандайдыр бир дарыгердин жардамына муктаж болсоңуз, кандайдыр бир маалыматтарга муктаж болсоңуз, анда жогоруда айтылган биздин WhatsApp номурга сураныч калтырыңыз дагы сөзсүз түрдө байланышып, керектүү маалыматтарды алыңыз. Кененирээк маалыматтар Саламат чекит клуб сайтында. Анда биз сиздер менен убактылуу коштошчу учурга келдик. Кийинки уктурууларда дагы сонун маалыматтарды сиздерге тартуулоого даярбыз. Мына ошондуктан бизден алыстабаңыздар. Көңүлдүү күн, бар болуңуз, бай болуңуз, эч качан оорубаңыз, жакындарыңыз менен аман болуңуз. Бактылуу болуу, саламатта болуу. Саламат тайм уктуруусу менен ден соолугуңузду чыңдаңыз.